көрсөң азганы жылдары жылып жыл ушулду жашымен улам кеми улам барат бөксөрү өмүр аттуу өтө кымбат казыны өмүр аттуу өтө кымбат казыны беттин көркү нур менен абелдин көркү кур менен биз сүйгөн сулуу мөлмөлүм бүгүн белгилүү болсун Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти белгилүү ырчы Малик Аликеев каза болду. Маалыматты Манас театрынын директору Азиз Биймырза уулу тастыктады. Анын айтымында ал оорудан улам каза болгон. Малик Аликеев 1969 жылы 6 июнда Талас районундагы Көпүрө базар айылында туулган. 5 бир туугандын кенжеси. Малик Аликеев элге мөлмөлүм, арзыкан, таласым ырлары менен белгилүү. Жубайы Жаңылайым экөөнүн ортосунда бир уулу бар. Супер KG порталынын эмгек жамааты ырчынын мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Алдыда мындан 6 ай мурда Супер KG порталына берген Малик Аликеевдин интервьюсун сиздерге сунуштайбыз. Эми ден соолуктун баягы азабын жакшы эле тарттым окшойт. Мен биринчи классташымда жаман көрдүм. Сен өзүң мынтип жатсам, анан ого өтүрүп өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып анан элге мен реклама кылып. Чет жакта, Польшада жүрөт, окуп атат. Комузун кошо ала кеткен. Чуркап, чакырган жерлерине калбай барып турсаң, ал башкача экен. Үзөңгү буттан тайып турган кезде жан досум жанымда бол, өтүнөрүм тагдырым ташбоорлугун салган кезде. Анан ар кандай ой келди, мүмкүн эми ушул боюнча кандай батпай калам деген ой келди. Улам кеми улам барат бөксөрү өмүр аттуу өтө кымбат казыны өмүр аттуу өтө кымбат казыны. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Супер KG порталынын өзгөчө маек. Бүгүн маектөрүбүздө ким деп турсаңыздар, булгабыздын ар бир чыгармасы хит. Деги эле мен баса белгилеп айткым келип турат. Мөлмөлүм чыгармасы менен жалпы жомурай журттун көөдөнүнөн, түнөгүнөн орун тапкан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев. Өткөн күндү карап көрсөң азганы жылдары жылып жыл ушулду жашымен улам кеми улам барат бөксөрү өмүр аттуу өтө кымбат казыны өмүр аттуу өтө кымбат казыны. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Бале. Азаматсыз, ассалам алейкум. Алейкум. Жакшысызбы? Жакшы. Сиз менен амандашып жатканыбызга, жүз көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Ден соолуктарыңыз кандай? Баягы айтып калат го, ар бир адамдын башында алтын тажы бар дейт да. Ал алтын тажыны баягы ооруган адам өзүнүн алтын тажысын көрө алат депчи. Эми Кудайга шүгүр. Мен деле ушул 2-3 күндөн бери эл менен ушул маселелер аркылуу, радио аркылуу жолугушуу кылып атам. Буга да Кудайга шүгүр деш керек. Эми ден соолуктун баягы азабын жакшы эле тарттым окшойт. Бирок ошону менен бирге мен ушул элиме, кыргыз элиме ыраазычылык билдирип кетем да. Ошол элдин баягы тилеги, элдин жакшы жакка берген батасы ушунчалык баягы жакшы дем берди. Ошон үчүн эми азыр Кудайга шүгүр, эми буюрса
мүмкүн жакын арада дагы бир чоң сахнага чыксам деген жакшы тилектер бар. Бага айтып калат го, эки адам сүйлөшкөндөн соң эле ден соолук сурап, ала кабал сурагандан эле эмне жаңылык дейбиз да. Сарындай сизде эмне жаңылык? Жаңылык буюрса эң биринчи жаңылыгым ошол концертти берсем деген ой болуп атат. Анткени бул ойду дагы ошол элден көп баягы суроолор, жакшы тилектер менен айтышып атат. Эми сизди ушу сахнадан күтөбүз деп, эртерээк жакшы болуп кетиңиз деп. Биринчи жаңылыгым ошол. Экинчи жаңылык дагы баягы жөн жата бербей, кирип чыгып, бир аз бир нерселерди чиймелемишип атам. Анан ага дагы буюрса жакын арада өзүңөр дагы эл дагы күбө болот да. Бизде жаңылык ошол эле да. Эми баягы жаз келди, эми жер башталды деп жер иштетейин десең, азыр андай шарт жок. Ушундай эле иштегиң деле келет, кээде алдына чыгып калсаң, бир нерселер көрүп жасагаң келет. Бирок эми баягы ден соолукка байланыштуу да. Билишибизче, кичи мекениңиз Таласка барып, баягы ооругандан соң концерт бердиңиз. Ооба, былтыр ушул убакта 5-6 июнь болчу, Сыймык Бейшекеевдер бар, ошо уюштуруп Малеке бир колдоп коелу деп, ушу Келдибек Ниязов, Амантай, Сарыгашка, Өмүрзак, Гүлгакы, Турдукан деген кесиптештерим барып, 5-inde ошо Айылда болдук, 6-сында Таластын өзүндө болдук. Эл жакшы ыраазы болуп баталарын беришти. Ошо кесиптештериме да рахмат. Ар бир бала ооруса, ата-энеси, апасы сөз жанында болот эмеспи? Анан апаңыз жаныңызда болгонун билебиз. Биз көрүп турдук бул жактан дагы. Анан бир дос, тууган дегендер да бир иргелип калса керек. Ошол апама кыйын болду. Апам деле ошо тилегени ишил бутунан туруп басып кетсе эле болду деп, ошо больницада жатканда дагы ошол жанымда болду. Эми мен ал апамдын мисалы үчүн сүтүн, кылган эмгегин кандай кылып актайм, али суроо боюнча да. Анан ошол апама ыраазымын. Эми албетте баягы ооруганда этеге билет, иргелет экен. Аны баягы илгертен тарыхтан бери эле келаткан улуулардан да көп укчубуз да. Анан ансагандай баягы үзөңгү буттан тайып турган кезде жан досум жанымда бол, өтүнөрүм тагдырым ташбоорлугун салган кезде деп. Мукашев деген агабыз болгон. Бар болуш керек киши менен көптөн бери жолуга элекмин. Анда Промстройбанк. Ушу киши бир жан досум деген ыр жазып, мен бир бул алтын казынага өткөрүп бергем да. Анан ошол көрсө, бул киши дагы бир ошо башынан ушундай кыйынчылык өтүп, тагдырдын сыноосу болгон экен да, ошондон жазылганыр окшойт да. Анан ансагандай албетте иргелет. Баягы чуркап, чакырган жерлеринен калбай барып турсаң, ал башкача экен. Анан баягы эми жатып калганда эмек албетте иргелет. Дос деген сөздүн ичинде эмнелер камтылган? Дос десе эле, эми азыр мен көп байкайм да, сүйлөшсө эле, "О, досум" деп сүйлөшөбүз да, кайрылабыз. Бирок дос деген сөздүн өзү эле бир бийик, ыйык сөз болуш керек деп ойлойм да. Анан дос болсо эле мен ушу көп айтам, ушу Курманбек менен Аккандай болуш керек да, деп ойлойм да. Дос деген сенин кыйынчылыгыңда, сенин жакшылыгыңда тикесинен тик туруп сени сатпаган, алдабаган, мына ошол дос болуп эсептелет. Аккан менен Курманбек салыштырганда ошондо эле билип тур да. Эми ал убакта тиги 6 айлап жол жүрүп, анан мисалы кыргыз эли деген илгери ушу комуздун 3 кылда кыргыздын мынакей мисалы үчүн арманы, сүйүүсү, бүт тарыхы ушуда камтылган да. Анан айтып калдыңыз да, ушул комуз менен, күү менен берет адамдар депчи, ыр менен. Анан билишибизче, ушул сиз баягы ооруп жатканыңызды баягы өмүр аттуу терме деген чыгармаңыз менен элдер сизди билди окшойт. Дооба. Бул дагы ошол убакта туурада келип калды. Ошо бир классташым келип калып, акыбал сурайм деп, анан ошол жерден ал видеого тартып алыптыр. Анан ал чыгып кетет. Мен биринчи ал классташымда жаман көрдүм. Сен өзүң минтип жатсам, анан ого өтүрүп өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, анан элге мени реклама кылып деп. Анан кийин кайра рахмат айттым ал досум. Бир чет туура эле болуптур. Эбепке себеп болуп, бир Кудай ошону эме кылып жиберсе керек, себепчи кылып жиберсе керек. Анан ошондон ошо өмүр жөнүндө ой толук ошондо чыгып кетти. Келиңиз анда маегибизди дагы бир күлүп алалычы. Дос деп калдыңыз да. Дос жөнүндө чыгармаңызды мүмкүн болсо. Бул жан досум деген ыр
Буга бир топ жыл болуп калды. Мунун обонун жазган Старлыбек Бактыгулов, сөзүн жазган Муратбек Мукашев деген агабыздыкы да. Жаныңда жарың болуп, балдарыңда үйүңдө тынчтык болгон жылуулукта жан досум мени көздөй шашылбагын жан дүйнөң бөлүнбөсүн ыйгың кутуга жан дүйнөң бөлүнбөсүн ыйгың кутуга. Сизден дагы бир жагымдуу чыгарма сурана алчы. Жаңырдын бете чагырдын сен дегендер сөзүн дагы ошол Кабыланбек Балкыбек деген агабыздык экен. Анын да көп китептери чыгыптыр. Sen degende ottoy janamın maga sükün tanış karanın karagaptay senin öldürgözündü ulan melek ele tarağım sen degende Şamday kүйөмүn sen degende toylay жүрөгүm kalkıp uçkan asmandağı kuş bolsun sen de bizden sütün ölüm sen degende çankap çalıgan sen dep taptam süyü damınan sen degende kuştay talpınıp Жақшы көрім сені барынан. Бәле, азаматсыз. Үніңізге береке. Ар бир байга чыгарманы айтып калдыңыз, ыр менен берсем болот депчи. Ыр менен берсе болот, ыр менен алса болот депчи. Анан Малик Аликеев дегенде биз мөлмөлүм чыгармасы эске келет да. Ал эми өзүңүздүн калемиңизге таандык канча чыгармаңыз бар? Эми өзүмө таандык деле андай денем кичин мурда ушул мектепке ушул борборго келгенге чейин мындай ырларым бар экен. Атам менен иниме мен баягы атаман жашып калып ошондон болгон окшойт. Анан баягы ким болду экен сүйгөнүң негизи бул көпөлөгүм деп бир жазгам да. Анан ал азыр бул эмеде бар, радионун алтын казынасында бар. Бул ошондо качан жазылган чыгарма? Бул деген мектепте жүргөндө жазылган. Ошо мүмкүн 9 класс болушу керек эле. Ушундай болуш керек да. Ошону раз эстетип койдуң, азыр эстеп көрөйүнчү.
муну бир жолу дагы бир жолугушуудабы же бир эмедеги суроо келип калды да ушундай. Бир көпөлөгүм деген ырыңыз бар эле, ошолор эстетти да. Аназы мына сен эстетип атпайсың. Жытың сансыз гүлдерді қармарында қайқып ұшасың. Кім болды екен, кім болды екен, кім болды екен сүйгенің. Uçkan göpölөгüm İzdep tapsam arasынан güllerdi Kamp megelem kala berem Kalap sağa ömürümdün sürüşüm Азыр сурайынчы, ким болду экен сүйгөнүм деп атасыз. Сүйгөнүм. Ким болду экен сүйгөнүм, ким болду экен түгөйүм. Анан 9 класста жазсаңыз муну. Ушул чыгарманын жаралуу бир тарыхына токтолуп эле. Мен мектепте деле ыр жазчу экен. Мен ошол нерсени мындай колдонуп пайдалана алган жок окшойм дейм. Кийин азыр элестеп отурсам, мектепте деле баягы мындай кат жасасаң, кыздарга кат жасасаң, аны дагы тим эле мындай баракты алып алып, анан ушунакай кылып 3 буручтук кылып, бияка мындай кылып сонун кылып, анан 3 буручтук кылып анан эме бар да, теги чабар эме, теги почтальон бар. Аларды көрөсүң го? Сиздерден кичүү класстар. Ошондо мен кийин эстесем, ошондо ыр менен жазган каттарым бар болчу да. Бирок алар эсимде жок, албетте. Анан ошондо баягы эме Аккан арыктан суу агат дегенде мен өзүм атам дагы Аликеев Жунуш деген өзү ошо илгери Осмонкул калык Осмонкулдар атайлар менен иштеген киши экен. Эстекең жакшы билчү устатым. Аябай жакшы билчү, чогуу иштеп, далай үйдө чай ичишкен экен. Анан ошондон калганбы, ошо мектепте деле ошентип ыр менен алекти. Анан ошо көпөлөгүм деле ошол убактагы эле болгон окуя да. Ол ырдап бир эме келип калса керек да. Мындай илхамдап, эргүү келип калса керек. Анан ошо менен ырдалып, мындай ырдап жүрчүмүн. Анан көпөлөгүм чыгармасы өзүңүзгө таандык болсун, анан эмне себептен ошол чыгарма менен чыккан жоксуз? Мөлмөлүм менен чыктыңыз. Билбейм эмнегедир. Ал мөлмөлүмдө деле, мисалы, мен муну көп эле айтып жүрөм. Мындай бара китеп ачып карап, даярданып, атайын даярданышат го, мен анткен жокмун да. Мөлмөлүмдө мен маанисин да түшүнчү эмесмин. Анан эле Мыскыл тамаша 86-жылы Мыскыл жана тамаша деп ал убакта аябай окумуш доорун сүрүп турган ок болчу. Мыскыл тамаша дегенде элдер тим эле батпай калчу да. Анан мен ошондо драма театрда биринчи ырдап чыккам да. Анан ырдап чыгып, ошондо мөлмөлүмдү Арзыкан, Таласым, Курманбек термелерди айтып, мурда ошол дастан менен келип жүрчү, мектепте окуп жүргүм. Анан муну маанисин кийин ошол эстеке менен концертте жүрүп, бир жакын мектептин алдында концерт берип, анан андай жакын жерде апалар отурган да. Анан ушуну безилдеп ырдап бүткөндөн кийин жаш шабагыр деп бир урушкан да. Анан мен теги эстекем ойлойт, мени урушуп атат мына деп. Анан кыткылыктап күлдү эстекем. Ай, сен бул ырыңдын маанисин түшүнөсүңбү өзү деди. Мен жок, түшүнбөйм деди. Анан түшүнбөсөң урушат да сени деди. Анан көрсө бул аябай барып атабыздан классикага айланган ырлар да. Үй бүлөңүз тууралуу сурагым келип турат, ага, уулуңуз жөнүндө айтсаңыз. Уулуңуз дагы комузга шыктуу экенин билебиз. Уулум комузду жакшы чертет. Негизи жакшы чертет. Мага караганда жакшы чертет десем болот да. Баягы чоң күүлөрдү чертет. Эми баягы убагында кичине
уже көбү билип калышкан. Сахнага да чыгып калды, оркестр менен да чертип калды. Оркестрдагылар ушундай айтышты, буда бала да бар экен деп. Анткени оркестрге 60 киши менен чертиш үчүн чоң даярдык керек да. Ал бир өтүп туруп эле сахнага чыгып чертип койгон да. Азыр ал чет жакта, Польшада жүрөт, окуп атат. Комузун кошо ала кеткен. Эми ал жөн жүрбөй, азыр ал жакта дагы ошол тиги европалыктарды таң калтырып атат. Анан башынан чоң сыноо өткөргөн адам катары сиз жашоодон эмнелерди түшүнө алдыңыз? Бир нерсени түшүнөйүн дегенде эле ой келбейт экен. Болгон эле баягы мен улам алып келип атты да. Анан баягы операция улам созулуп атты. Анан мен экинчи, үчүнчү келгенде баягы ойлой баштадым да, мени жашырып атат. Айтпай атышат. Бул бир нерсе бар окшойт. Анан кандай ой келди, мүмкүн эми ушул боюнча кандай батпай калам деген ой келди. Мен баарын мындай эч нерсеге көңүл да келбей калды. Ушундай болуп калды да. Анан жана айтып атканым ошол баягы элдин деми менен мындай карасаң апаң дагы өзүн көрүп ушундай болуп кетти. Анан тиги апам аябай жакшы шык берип атат. Сен алдантип жатып эле минтип эле ар кайсысын ойлонбой, мындай өзүңдү мындай жакшы киши ооруса тойго барып келгендей дейт балам деп айтчу да. Анан ансагандай ошол сөздөр дембейт экен да. Анан адам андайда өзүн дагы аябай колго алыш керек экен. Башка бир адамдарга дем бериш үчүн эмнелерди айта аласыз? Башка адамга дем бериш үчүн эң негизгиси эле мен минтип калдым, мен болбой калдым деген бул адам аздан өзүн чөгөрүп калат экен. Жок, ошого аракет кылыш керек экен. Жана кыргызда аракетке берекет деген ошол экен да. Аракетке берекет. Эң негизгиси ойду, көз карашты алдыга ташташ керек. Баягы арканды канча алыс ыргытсаң, ошончо бери түшөт дейт. Андай максатты дагы ошончо бийик койсоң, ошончолук бери түшөт да. Рахмат агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Баягы эң кымбат бул убакыт деп калдыңыз. Убактыңыздын баягы бизге бөлүп келип бергениңиз үчүн рахмат агай. Рахмат, силерге да рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун. Жолугушуулар көп болсун. Сизге анда эркин микрофон бериңиз. Эми биринчи ушул сиздерге рахмат. Баягы унутта калтырбай, ушундай агабыз бар эле деп чакырып койгонуңарга мен чоң ыраазычылык билдирем. Эң негизгиси ошо кыргыз элиме ушу илгери Шаршенге сөз берсе ошондон баштачу экен. Ошо берсе Кудай кыргыз элиме берсин депчи. Ансаганда ошо кыргыз элибизге берсин. Кыргыз элибизде токчулук болсун, кыргыз элибизде тынччылык болсун. Бар болуңуз, аман болуңуз, оорубаңыз. Буюрса дагы жаңы чыгармаларды жаратып, элибизге сонун бир ырларды тартууларыңызга биз тилектешпиз. Рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, биз ушуну менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Биз сиздер менен коштошобуз, бирок коштошуунун артында сөзсүз түрдө жолугушуу бар экенин унутпаңыздар. Мен Канимет Данияров, көрүшкөнчө.